Бисмилля. Вассалату вассаламу аля расулилля. Ыйман келтирген мусулмандарга Фирдаус бейишин даярдаган Аллах Таалага чексиз мактоолор, анын акыйкат пайгамбары Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдарды айткандан кийин барыңыздарга ислам дининин саламдашуусун айтамын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ыймандуу адам ар дайым Аллах Тааланын өкүм буйруктарына ыраазы болуп, ага баш ийип жашашы керек. Аллах Таала буйруган жана тыйган иштер, аларды Аллах эмне себептен тыйгандыгын пенде билбесе да, анын буйругуна толук моюнсунушу зарыл. Бирок кээ бир өкүмдөр эмнеге арам кылынгандыгынын себептери ачык айкын. Алардын бири сүткордук деген чоң күнөө. Сүткордуктун зыяндарынын эң көбү кедей кембагалдарга тиет. Анткени сүткорлук жакырчылыкта жашаган адамдардын муктаждыктарын, кыйынчылыктарын ого бетер көбөйтөт. Карыз болгон адамдардын карызын ашырат. Натыйжада адамдар арасында келишпестик жана душмандык пайда болот. Сүткордуктун кесепетинен адамдарда үмүтсүздүк каптайт. Сүткор адамдардын жалкоолугу көбөйүп, алар бешенетер менен мээнет кылбай туруп, оңой жерден эселеген пайдаларды табууга ашыгып калат. Мына ушундай сүткордуктун айынан келип чыга турган бузукулуктар жана зыяндар себептүү сүткордук арам кылынган. Ошондой эле сүткордук Аллах Таала арам кылган иштердин арасынан эң жаманы. Өзүн акылдуумун деп эсептеген адамдардын баары атың өчкүр сүткордуктан өтө катуу сактануусу зарыл. Абдуллах ибн Мас'уд радыйаллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ар-риба 73 баба." Сүткордуктун 73 түрү бар. Айсаруха мислу ай янкихар ражулу умма. Алардын эң жеңилин кылгандардын күнөөсү адам өз энесин никелеп алганга барабар. Ибн Мажа. Бул хадис сүткордуктун өтө ыплас иш экендигинен кабар берет. Анткени сүткорлук кылуунун түрлөрүнүн эң жеңили адам өз энеси менен жыныстык ишке баргандай оор күнөө. Ал эми сүткорлуктун башка түрлөрү канчалык оор күнөө экендигин жалгыз Аллах Таала гана өзү билет. Сүткорлуктун зыяндары, сүткорлук кылуунун жаман акыбети жана анын коомчулукка тийгизген жаман кесепеттери аябай эле көп. Буга эч кандай шек күмөн жок. Ислам дини адамдарды жалаң гана пайдалуу иштерге буйрут жана зыяндуу иштерден тыят. Эгерде адам Аллах тыйган нерседен тыйылса жана Аллах буйруган иштерди аткарса, анда ал адам бул жашоодо жана акыретте бактылуулукту табат. Бул дүйнөдө да, акыретте да сый-урматка ээ болот. А эгер адам Аллах тыйган ишти таштабай кыла берсе, анда ал адам ошол кылган ишинин артынан бактсыздыкка учурайт. Андай адам бул дүйнөдө да, акыретте да кор болот. Сүткорлук кылуунун зыяндарын эсептесек, алар өтө көп. Эң кооптууларын айта турган болсок, биринчи, сүткорлук адамдын мүнөзүнө жана жан дүйнөсүнө терс таасирин тийгизет. Себеби сүткорлук менен алектенүү адамды сараңдыкка жана ичи тардыкка түртөт. Сүткорлук адамдын жүрөгүн карартат, мал дүйнөгө кул кылып, акчанын артынан гана чуркай турган кылып коет. Экинчи, сүткорлук жеке бир эле адамдын өзүнө гана зыян бербестен, бүт коомчулукка да зыяндарын тийгизет. Анткени сүткорлук менен акча таап жүргөндөр дүйнөгө жүткүнүп, адамгерчиликти унутат. Жана ал ар бир мамилесинде жалаң дүйнөлүк гана пайданы издеп калат. Сүткорлук көп болгон жерде адамдар өз ара бири-бирине жардам бербейт. Жардам берсе да, ал берген жардамынын артынан кандайдыр бир пайдага жетүүнү максат кылат. Мен сага карыз бердим, сен мага балан иште жардам бер деп калат. Берген акчасына үстөк акча кошуп берүүсүн талап кылат. Бир адам экинчи адамга жардам берсе, анда сөзсүз ал жардамдын артынан пайда алып келе турган нерсени сурайт. Үчүнчү, сүткорлук адамдарды кыйроого учурата турган азаптын түшүүсүнө себеп болот. Адамдар кредит алуу менен өздөрүнө азап балелердин түшүүсүн Аллахтан сурап алат. Ибн Аббас радыйаллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Иза захара зина ва риба фи карья, факад ахаллу би анфусихим азабаллах." Эгерде жер бетинде сүткорлук менен зына жайылып, ачыкка чыкса, анда ал жерде жашагандар өздөрүнө Аллахтын азабын тилеп алышыптыр. Сахих аль-Жами'. Аллах Таала баарыбызды мындай кордуктан өзү сактасын. Сүткорлук кылуунун түрлөрүнүн эң жеңили
адам өз энеси менен жыныстык ишке баргандай оор күнөө. Мындай ыпластык ишке баруудан Аллах бизди алыс кылсын. Арам ишке жолобой Аллах Таала уруксат берген адал иштер менен алектенүүнү насип кылсын. Бул дүйнө түгөнүчү ушул кыска өмүрдө күнөөгө батпай, бала чакабызды адал ырыскылар менен багууну жеңил кылсын. О Аллах, бизди чыныгы ыйман келтирген мусулмандардан кыл. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.